жерден мамлекет утту да. Кыргыз республика утту, себеби ал келсе аны колдонуп, жанагындай реваншисттик күчтөр чыгып калышы мүмкүн болмок, түйшүк болуп калмак да. Бул туура кадам жасады. Бул жолу бул туура кадам жасады дейм да, келбегени. Элди ойлоду, келечекти ойлоду. Бул бала бабанов келечегине бул жанагы вабанк дегенде да, же мен барып туруп азыр жеңем, же болбосо жеңилем деген. Анан жеңилем дегени көбүрөөк болуп кетсе керек, жеңишке көзү жетпей калса керек дейм да. Бабанов тегерегинде болгон адамдардын, ошон үчүн токтотуп коюшту. Эгерде көзү жетсе, андай буларга тормоз жок, ал кете берет. Булардын өзүнүн жеке тагдыры мамлекет тагдырынан бийигирээк да мындай адамдарга. Биригиши мүмкүн, бирок жеңишке жетпейт булар. Себеби негизи жок. Азыркы бийликти кетирүүгө булардын негизи жок. Баягы биринчи бийликти, биринчи президент айтып атам Атамбаевди кетиргенге негиз толук болгон. Конституциясы турган анда негиз болуп. Экинчи бийликте мамлекеттин тагдыры турган, анда негиз болгон. Анан азыр негиз жок да. Үчүнчү президент эми кетирүүгө негиз болгон эмес, ал себеби конституциянын срогун 6 жыл иштеп туруп кетип калбады, жакшы эле кетти. Бирок кеткенден кийин жанагындай реваншисттик ойлор пайда болуп атпайбы? Реваншист деген бул бийликтен ажырап калганда же бийликке жетпей калганда ошону кайта экинчи, үчүнчү попытка деп коет, ошону жасагандай нерсе да. Бирок саясат бул спорт эмес. Экинчи, үчүнчү попытка болбойт саясатта. Бир жолу жаңылдыңбы, бир жолу жыдыдыңбы, болду, бүттү. Өз убагыңда, өзүңдүн саатыңды, мөөнөтүңдү сен уже жоготуп, уттуруп койдуң. Бул Бабанов да ошондой болгон. Эми Бабанов андай деңгээлге чыккан эмес, Текебаев болгон. 10-жылы шайланса президентке ошондо шансы болгон да. Бул башкалар дагы, анын ичинде генералдар да бар. Шансты упущен деп коет. Анан кийин азыркы учурда булардын аракети мындай дейт да, революциянын теориясында попутчик деген түшүнүк бар. Попутчик деген бул жанагы сапарлаш деген түшүнүк да. Ким болсо да, желмогуз болсо да, азыркы учурда пайдасы тийсе мага, мен ошону сапарлаш кылам. Ошо мен чогуу барам. Анан кийин жеңиш кеткенден кийин анан жан чыйынбы эмне кыламбы, анан өзүм билем аны. Ал башка маселе. Азыркы маселе ошонун күчүн колдонуп калыш керек. Ошон үчүн реваншистин ушундай эмеси бар да, ыкмасы бар. Ошол ыкмага салып атышат булар. Бирок мындан эчтеке чыкпайт, дагы жолу айтып коеюн. Мындай төңкөрүш жасаш үчүн колунан келбейт. Бул Наполеондун колунан да келген эмес. Наполеон дагы ушундай кылган. 15-жылы остров Елена деген кайта келтирип бийликти кайталам деген эмне болду деген. Таптакыр түбү менен талкаланды. Бул да ошондой болот. Бул да ошондой талкаланат. Түбү менен талкаланат. Себеби бул азыр конституцияга каршы, тарыхка каршы, тагдырга каршы, Кыргызстандын бүтүн Кыргызстанга каршы чыгып атат бул ушул аракети менен. Эмне себептен? 6 жыл иштеди, болду, тынч отургунда. Götüңдү кызып тынч отур деш керек. Кыргызча айтканда ошондой болот да. Götüңдү кызып тынч отур. Тынч отурбай атат. Демек, значит, өзүнүн эмесин табат. Орыстар айтканда приключение найдет на свою задницу дегендей.